Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım özüňe çeksiz şükürler bolsun. Adattagıday ele beri yüzde ulantabız. Musa aleyhisselam'dın Hıdır menen eň birinci sapary keme sapary dep ataldy. Bul kemenin iyesi Jakır kedeyler bolçu. Musa aleyhisselam alar menen kanday okuyalarga duuşar bolorun bilbeyt bolçu. Ar kanday kırdaalga tuş gelişi mümkün elere. Emi bul saparda Hıdırdan köp nerselerde üýrenmey boldy. Alemi bul kişi tabiatından keme candu zalim padişah bolçu. O kızmatker. Şarap kayda? Mınaki, şarap sizden aylansın o padişam. Hıdır aytdı. O Allah'tın elçisi Musa. Mendegi ilim çekti. Meni jer yüzündögü adamzatın jakşı bilet dep oylogum. Allah'tın ilimi çoğun keremetlerden turat. Allah anı kimge kaalasa oşoğa nasip kılat. Musa aleyhisselam ün çıkpastan anı köbrük uğup oturdu. Ankeni al Hıdırdan köp nerselerde üýrenүүnü kaaladylar. O asker başçısı, buyurunuz. Geme işleri boyunca emne kıldın? Daярданууну başladık hanım. Bul işti atkarıp ötүү üçün kança wagt керек силерге? Jakында бүтүp kalabız. Men jer yüzündögü gemelerden özgöçö. Güçtүү jana biyik geme bolууsun kaalayм. Siz kaalaganday kılabız hanım. Бул тарыхта калчу эң күчтүү кеме болот. Ал сиздин атыңыз менен аталат ханым. Мына Юша кайтты. Эмне? Кайтты дейсиңби? Муса да келдиби? Жок, Муса аны менен кайтып келген жок. Муса келген жокпу? Ооба, келген жок. Бул эрет жакшы пайда көрдүм. Пайдаңды кое турчу. Чындыгында бул жерде бир сыр бар. Сыр? Ал эмне болгон сыр? Эмне үчүн Юша Муса менен сапарга чогуу чыгып, кайра жалгыз кайтып келди? Муса кайда кетти экен? Ким билсин? Юша билет. Жана бул иштин кабарын бизге айтышы керек.
Бул кеме баарыбыздын мүлкүбүз. Кемеде ар бирибиздин үлүшүбүз бар. Бул кемени ушул абалга келтиребиз деп дала эмгектендик. Эми ал бизге кызмат кылчу убакыт келди. Мунун жардамы менен биз көп иштерди бүтүрөбүз. Балык уулоо, жүк ташуу жана эл муктаж болгон көп иштерди кылабыз. Бул кеме эми куттуу үйүбүзгө айланат. Өз үйүбүз болот. Эгер бул деңизге чөгүп кетсе, өзүбүзгө башка мындай орун таба албайбыз. Хыдыр айтты. Бул кеме үчүн анча коркпогула. Бул маселеде Аллахка ишенгиле. Ал силерди сактоочу. Бул маселеде силер менен оюбуз келишпеди, о мырзалар. Юша Мусасыз кайтып келген турбайбы? О, Харун! Мына, Муса жок. Сен жалгыз калдың. Муса жок. Эми сен бизге пайгамбар боло албайсың. Исраил коомунда сага окшогондорго орун жок. Жагы жабылбаган мындай бетбак жөөттөргө наалат болсун. Ушунчалыкта наадан болушабы? Чынын айтсам, ал башкача, эч кимге окшогон адам экен. Эмне? Аны көгүлтүр асмандын астында, суунун үстүндө чөкпөй турганын көрдүңөрбү? Ооба. Ал кандайча болду? Билбейм. Эми да Муса өзүн Аллахтын элчисимин деп жатабы? О, энеке, ал акыйкатта Аллахтын элчиси. Чын эле бул таң калыштуу окуя экен. Бул кереметтүү сапар болду. Азыркыга чейин аны менен бирге болгум келет. Сен жок кезде энеңден көргөн кордугубузду айтпа. Чындыгында жинди болгону калды. О Муса, сен мени менен бирге болгонго чыдай аласыңбы? Же жок деп убадаңды бузасыңбы? О, ханым, бул кемелер кандай экен? Чындыгында бул керемет иш. Бирок дагы бир-экини кошсок укмуш болот. Албетте, каалаганыңыздай болот, ханым. Сен да кызмат акыңды аласың. Муса алейхиссалам Хыдырдын кемеде кылган жооругуна күбө болду. Бул чын эле Аллахтын момун кулу деп шектене көргөндөрүнө ишене албай турду. Чындыгында Хыдыр билген нерселерди Муса билбейт болчу да.
Муса Аллахтан сурап тилеп алганы ушулбу? Мындай жоорукту кылгандан кандай илимди алмак эле? Буга чыдай албаган Муса дароо барып, ага, сен эмне? Кеменин адамдарын чөктүрүү үчүн келдиңби деди. Силердин ичиңерден эч ким анын алдында болбой кала албайт. Бул эгеңдин шексиз болуучу милдеттүү өкүмү. Андан соң такыбаларды куткарабыз, азалымдарды анда чөгөлөтүп калтырабыз. Ошентип Хыдыр колуна балтасын алып, кеменин асты тешилгенче чапты. Бир кезде тактайлары сынып, кеменин асты тешилди жана ал жерден шаркырап суу кире баштады. Муса өз катасын билип Хыдырга келди жана шашкалактыгы үчүн андан узур сурады. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Кубанычтуу кабар алып келдим о падышам. Биз жыйнап жаткан кемелердин саны 23дөн ашты. Дагы кошкула. Дагы көбөйүүсүн каалайм. Көп болсун. Көп болсун. Муса алейхиссаламдын кулагында жанагы сөз улам жаңыра берди. Мени менен бирге жүрүүгө чыдай аласыңбы? Муса алейхиссалам дайыма Хыдырдын бир иш кылганын көрсө, себебин суроого шашат эле. Сага өзүм кеп ачмайынча эч кандай суроо бербе деген эскертүүсүн уккандан кийин Муса алейхиссалам бул сапар бүткөнчө эч нерсе суробоого аракет кылды. Шашкан шайтандан экенин билди. تسرع موسى وأخطأ ونسي العهد.